Assalamu alaikum, урматтуу Кыргызстан, кыргыз элим, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мынакей электровелосипед дейсиздер. Мына Велосипедтин атасын алып келдик деп туруп алсам, заводунан. электровелосипедтин бір-біріне келдік, заводуна. Чыга турган жердин өзүнө келдик, заводдун өзүнөчү. Ооба, туугандар. Биз азыр заводундабыз. Эртең түз эфирге чыгардык, өзүңүздөр билесиздер. Буларды тааныштырып өтсөк, бул 16-лык дөңгөлөгү, орточосу. Бул 20-лык. Бирөө кичик, бирөө чоң. Ага ине десек болот да. Силер боюнча айтканда ака-ука. Электровелосипед сурагандар аябай көп болуп Ооба. аттыңыздар эле. Заводуна качан барасыңар, барып көргөзүп бербейсиңерби, баасын билип бербейсиңерби дегендер аябай көп болуп атты эле. Убактыбыз болбой. Мына бизге дагы буйруган экен ушул жерге келишке. Ушундай велосипед заводко Заводунда. келип, сиздерге ушундай обзор кылып көргөзүп берип атабыз. Ооба. Эми негизи силердин сурооңорду биринчиси баасы канча дейсиңер. Туугандар, бунун баасы ар кандай товардыкы өзүнө түштүк болот. Негизи буну тааныштырабыз кетели. Буну тааныштырсак, туугандар, мына көрсөңүздөр, бунун батарейкасы бир зарядка алсаңар 40 километрден 45 километрге жол жүрөт. Негизи буга бир адам дагы, эки адам дагы минсеңиздер болот. Эркек, аял деп айырмасы жок. 15 жаштан 30 жашкача, 35 жашкача мине берсеңер болот да. Арзыбек, биз мындай кылайлы. Азыр кызыктын баары астыда. Биз заводко келгенибиздин себеби, заводдон кандай велосипедтер чыгып атат, кандай түрлөрү чыгып атат, ошолордун баарын көргөзүп туруп, анан кийин сиздерге ошонун ичинен кайсыл жакты, мынабул жакты же мынабул жакты десеңиздер, ошолорду алып чыгып туруп, анан сиздерге толугураак маалымат берип, заводдун ичине кирели. Сиздерге баллону кандай чыгат, рамалары кандай чыгат, рулу кандай чыгат, тормозу кандай жасалат, ошолордун бир сыйра үстүртөн көргөзүп өтөлү дагы, анан кийин бирден токтолуп сиздерге обзор кылып көргөзүп берели. Азыр ошондой кылалы, заводду бир сыйра көргөзүп чыгайлы, үстүртөн көргөзүп, анан кийин бири-бирине бирден токтолуп өтөбүз. Болот. Мин да жөө баспайбыз да. Электровелосипед заводуна келип кантип жөө жүргөлү болсун. Биздин каналдан алыстабай туруңуздар. Ооба. Эми силерге кандай жазалалат ушул заводдун ишин көргөзөбүз, туугандар, кеттик. Мында чөженчү бар, лабан. 120 килограммдык бүктөлө турган машинага салып, багажга салып алып жүрө турган велосипедтер. Ар бир машинага бирден салып койсоңуздар, бүктөп туруп. Азыр шаарда көрүп атасыздар. Машинанын тыгыны пробка өтө күчөп аткан маал, шаардын сыртына машинаны токтотуп коюп деле, велосипед менен ишиңиздерди бүтүрүп келип туруп, кайра машинага салып алсаңыздар боло турган электровелосипедтер. Ооба. Булардын эле окшош запасный батарейка менен алсаңыздар болот, керек болсочу. Көрсөңөр, батарейка бул жерге түшөт. Саласыңар болду, кете берет да. Негизи туугандар, ошо силерге көрсөтсөк, заводдун акбалын көрдүңөр. Эч кандай товардан кабатыр болбойсуңар, кыжалат болбойсуңар. Негизи булар наличка товар десек деле болот да, наличка. Ошо такыр бирден текшерүүдөн өткөрүлүп, тияктан бар жогун ушундай алып келип коюп атат да, мына көрсөңөр болот. Мына булар бүктөлө турган велосипедтер. Мына бул велосипед сиздерге башкача көрүнүп атабы? Азыркы шаарда курьерлер жүрөт го, ошол курьерлер мине турган велосипедтер. Буда педаль жок, только ток менен жүрөт. Ооба. Мына. Бунда педаль жок да. Курьерлер алып мине турган велосипед да булчу. Эмне ал турер деген? Курьер деген жанагы шаардын ичинде тамак аш жеткирип кызмат көрсөтөт го. Жеткирүүчүлөрдөчү? Жеткирүүчүлөр. Мисалы тамагын коробкага салат, бул жерге коюп алып, курьер болуп иштейм дегендер сөзсүз бирден алышыңыздар керек. Булар азыр ошол неме сыртка сатылышка, качаланышка тургандар да, мына. Негизи мындай чыгат. Европага кетип аткан варианттар да булар. Негизи мындай чыгат. Телефонду коюп аласыңар, мына жерге телефон койгуч бар экен, даяр. Бирөөнү тээп көргөзүп берип коеюн, а?
Мына ушундай. Мингенде. Күрерлерге өтө жакшы. Жакты. Фарларын көргөзүп берип коеюнбу? Булар мындай упаковкада болот, кичинекей эле туугандар. Ну, упаковкасы кичинекей эле, унунчу. Мына. Примерно бир 30 километр, 30 килограмм чыгып калды, 35 килограмм. 30-35 килограмм чыгып калгыдай да. Bunun içinde takır bulutlar болот, силерге баргыча эчтеке болбойт да, бул негизи. Азыр мына жерден велосипедтер кандай болуп бири-бирине куралат, кандай запчасттары кайсыл жерде даярдалат, ошол боюнча көргөзүп кетели. Эми сатуу бөлүмүнө келдик. Сатуу бөлүмүнө келсек, велосипедтердин 30 түрү бар экен. 30 түрүн азыр сиздерге бирден ар бирине көп токтолсок дагы убакыт кетип калыдай. Биринчи эле киргенде жаш балдарга жанагындай игровой залдарга коюла турган мындай чайка бар экен. Мындай дагы анча көрүүчүлөргө керек болуп калышы мүмкүн. Бул дагы электрический. Ток менен жүрөт, каскасы бар. Жаш балдарга алып берсеңиздер дагы болот. Жок, буну негизи бизнеске да. Бизнеске. Акча таба турган. Мисалы бир 80 квадрат метр зал болсо, ошолго жанакындай жолдорду коесуңар, жасап, ийри буйру кылып. Ушундан бир ондоп барып коюп коесуңар, кичик балдар айдап ойнойт да, бир айланышы манча сом десе, жакшы жумуш да бул. Балону таш балон эмес, резина. Асфальтка, цементке жабыша турган балон. Ооба. Андан кийин келе турган болсок, азыр жаш балдардан баштайлы. Жаш балдардан баштайлы. Мына ондай ток менен жүрө турган ток велосипед. Мото. Бул канча жаштагы балдарга болуп калат, а? Бул эми болот да бир 5 жаш. 10 жаштагы балдар эле минсе керек дейм. Кичик болуп калбаса элечи. Бир 8, 7, 8, 9, 10 жашка чейинки балдар минсе болот. Ток менен жүрөт. Бир зарядтап койсоңуздар бир 20-30 километр жүрөт. Мына алар бүт ошо жаш балдарга мына алар. Мына жерде дагы бирөө турат. Биз асындыкы үстүнкүдөн дагы неме да. Буну Кытайлар, Кытай мамлекетинде немеге минет да. Жанакы дайжа деп кой кытайчачы. Сен үчүн, бир адам үчүн жанакындай айдоочулук кылып берет. Мисалы, ресторанга барасыңар, кофеге барып, тойлорго барып арак ичесиңер да. Арак ичкенде машина айдай албайсыңар. Ошондойлор болот, телефон чалсаңар, ушунусун алып келет да. Буга чоң батарейка салып алат, 70-80 километр жүрөт турган. Буну айдап келет, машинанын артына бүктөп салат да, силерди үйүңөргө апарып коюп, машинаңарды токтотуп берип, анан өзү айдап кетип калат. Ошолорго жетет да. Бунун мен ойлоп калдым, жакшы неме күчтүү батарейкадан да коюп алса болот окшойт мынагачы. Ооба, ошо чоң батарейка коюп алат да буга негизи. Канчалык чоң койсо да боло берет, мынага чейин басса эле болду. Байлап алат, а? Бул ошолорго да, бул өтө сонун негизи. Эми бул товарлардын ценасы туугандар ошо батарейканын чоң кичиктигинде километр санында эле болот да. Эң эле пулга жарай турган батарейка да негизи. Мына бул ар бири-бирине окшобойт. Ооба. Биринин баллону чоң, биринин рулу кыска, бирөөсүнүкү узун, бирөөсүнүн батарейкасы күчтүү, бирөөсүнүкү мындай түрү дагы бар экен. Бул общем баягындай пышык экен да булчу. Ооба да. Булар ошо такыр Европага кеткендер да. Мына баягы рекламада чыгып атат го. Ооба. Жантайыш жерлерге кете турган. Мына балону. Төдө көтөрсөң бүктөлөт, көрдүңбү? Ана мынаны да караңыздар. Жатат нары беринде. Бул ошондой вариант экен. Эми негизи ар түрлөрү бар. Негизи ошол бул фабрика, бул завод ошол Европага көп чыгарат экен да, Америкага дегендей. Мен азыр биз эң алдыда жактырган, тааныштырган мынау болсо, Америкада сатылыш баасы $650 сатылат дейт. Америкада сатылыш баасы $650 ойлоп алачы. Биз силерге 30 000 сом деп атабыз. Ойлоп ала. Ошончолук мүмкүнчүлүктөр бар да, эми Кытайда заводко келгенде ошончолук мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кайсыны мынаны жакшы сураганда эртеден түс эфирде, ушуну жакшы сурадыбы? Буну азыр кураштырып дагы тайындап койдук мына. Бу артына киши отурса дагы болот. Анан буну эгиздетип аласыңар. Каалаган эгиздикке кыласыздар да, бутуңар жеткилей болсо болду. Мына. Кыскасы буну чоң адам дагы, жаш балдар дагы мине берет экен да. Мунаны пасайтып нерге чейин чүрүп коесуздар, рулду кыскартып нерге чейин чүрүп коесуздар.
үйүңүзгө алып барып койсоңуздар, балдарыңыздар да мине берет. Мыналарын өйдө көтөрүп алып туруп, өзүңүздөр деле минип кете бересиздер. Булар жакшы эле экен да, мисалы мощный. Мына. Бу минсек деле эчтеке болот көргүлө. Жакшынакай эле да, эки адам минсе эле. А бирок бунуку эми батарейкасы мына эле жерде да, бунун батарейкасы бир аз кичигирээк. Ошо бир 25-30 километр гана жүрөт деп. 25-30 километр. Ролун түшүрөсүздөр мына. Кичинек болуп калат. Анан жеңил. Бир 20 килограмм тегереги. Батарейкасы түгөнүп бир жолдо калсаңыздар, көтөрүп алып деле кете бересиздер. Рол да бүктөлөт экен да. Мына. Ролу бүктөлөт. Андан кийин мына өзүнүн бүктөлгөнүн да көргөзүп коелу. Мына батарейкасы ушул ичинде мына жерде болот. Бүктөп туруп, машинага салып коесуздар. Анан мына жерден батарейкасын чыгарып, зарядтап ушул жерден иштете бересиздер. Жерге дагы бир туура келе турган велосипед мына бул. Мына бул ролдору дагы дилдиреген. Бош эмес. Мына плотный да мыналарын карасаңыздар. Жыгылсаң да эчтеме болбойт, тоголонуп кетсе да эчтеке болбойт. Анан мына сидениясын карагыла. Мотоциклдин сидениясы. Ортого турасыздар. Алдыга бир балаңыздарды, аркаңызга бир балаңыздар же дос жарыңыздар болсо беморал. Ига таңбай. Уга таңбай. Чики гашысы шутасы. 这个是小的，有个这个可以到45。 5 кот экен, 5. 5 кот. 5 скорость деп коет, а? 5 sport degende 5 skorost болобу? 这个是剩的一样。 Үчтүү экен а болмошо. 那个棕色的嘛，棕色的。 Чоңдордон бар экен а? Чоңбайт. Ол акырына керек эмес бекен? Чыгарып алып жүрө берсеңиздер болот. Буда 5 положение бар. 5 скорость деп коебуз. 5ке салсаңыздар өтө ылдам жүрөт. Бизге эң жакшысы 2, 3, 1 менен эле жүрсөңүздөр болот. Заряд канча калганын ал жерден көрүп турасыз. Азыр 48% заряды бар экен. Анан мына түндө жүрө турган фары, чырак. Мына 45 километр жүрөт бир зарядтап койсоңуздар. Анан мына бул батарейкасын айтып коелу, медерге жакын тартып коюңуз эле. Азыр мына бул аккумулятор жанык турат. Батарейкасы жанык турат. Азыр жүрүшсөңүздөр батарейкасы менен жүрө берет. Анан батарейкасы мындай түзүрөөк же ылдыйшыраак жерде жүрсөңүздөр батарейкасын өчүрөсүздөр да мына жерден. Өчүрүп туруп эле кадимгидей велосипед кылып тээп жүрө бересиздер. Батарейкасы керексиз маалда, кереги жок маалда мынадан тырс эле өчүрүп коесуздар. Керектүү баягы пут кыйналып чарчаган убакта батарейкасын жандырган боюнча бара турган жерге жетип барсаңыздар болот. Анан мына амортизаторлорун да караңыздар. Мынанын ичинде май бар. Беркилерге караганда өтө мощный жасалып чыккан. Ооба, бунун сапатында кеп жок да, чынын айтканда. Мына бул немелерин, темирлерин караңыздар, материалдарын өтө мощный жасалган да булчу. Мисалы 45 километр, 40 километр өтө аз болуп калды десеңер, запасын батарейкадан бирде алып алсаңыздар болот. Ошондо 80 километр. Бу дагы өтө аз экен десеңиздер, мына чоңун алгыла да. Ошону Буландан көргөзүп чоң. Бул километр 60 километр жүрөт да негизи. Эки батарейкасы менен 120 километр. Ойлогула. Сонун эле да негизи. Бул кайфкенде вообще Мерседес да. 这个女生也可以骑。 Андан кийин мынауну алсаңыздар болот. Эң мощный базмурт. Буну минсеңиздер көчөдө кыйласын таң калтырасыздар. Баллонун ширинасын караңыздар. Мотоциклдин баллондорунан дагы ширинасы.
Баллонун ширинасын караңыздар. Мотоциклдин баллондорунан дагы ширинасы кең. Анан кышта дагы жүргөнгө болгудай мына протекторлары. Анан туугандар эртен бери бир аз бир экөөнүн бааларын айттык. Ал сеналар болсо оптом, ошо заводдоку. Эгер керек болсо кайрылсаңыздар болот. Азыр арасына бир экөөнүн баасын айтып коелу, анан ошого карап өзүңүздөр карап акчаңыздарга карап заказ кылсаңыздар болот. Мынанын баасын айтып кой. Негизи мынабу примерно Бишкекке түшүшү 50 миң сом болот. Колуна тийип Ооба. Бишкекке барышы. Ооба. Мынабу Бишкекке түшүшү 40 миң сом болуп калат. Бирөөнүн экөөнүн разницасы бар да. Кичик чоңдугу, иштетилген материалдары, батарейкалары дегенде кичик чоңу дегендечи. Мынаны 40 миң сом менен колуңуздарга алсаңыздар болот. Мынабу колуңарга тийиши 30 миң сом деп коелу примерно. 30 миң сомдон бир 32 миң сомгуча болуп калат да эми. Эгер көбүрөөк алып калсак 30 миң сомдорго түшөт. Бир 10-23 дегендей. Ошто болсоңуздар Ошто, Бишкекке болсоңуздар Бишкекке түшөт. Ооба. Ошко дагы карго барат, Бишкекке дагы барат. Айырмасы жок. Ошол туугандар, велосипед, электровелосипед боюнча, мотоцикл боюнча суроолоруңуздар болсо, биздин Базар Баасы компаниясына кайрыла берсеңиздер болот. Буюрса, ушул алып сатарлардан эмес, Кытайдын түздөн түз заводунан алып, Кыргызстанга сиздерге жеткирип бергенге аракет кылабыз. Анан ушундайлар тууралуу иштейт элем десеңер, бизге кайрылсаңар, Кытайга келсеңер, заводко алып келип, завод менен түзмө-түз договорлаштырып, премей иштешкенге немет беребиз да, жардам кеңирчилик да, андан кызат болбойсуздар. Болот анан туугандар, ушуларды көрдүңүздөр. Негизи биз силерге ушул мынау сом деп баасын айтып, сенасын айткандар, ошо силерге бизге жакканы, силерге баасы жакшы мындай неме келген деп ойлодук да эми, туурабы? Мисалы жасалыштары болсун, качествосы болсун, буларды эми өзүбүз видео тартыштан мурун минип көрдүк. Негизи батарейкасын бекитип коюп минсек деле аябай жеңил. Эч кандай салмак, андай оор эмес да. Материалдар да өтө жакшы жасалган. Мына деле окшош. Биздин Кыргызстандын жашоо шартына, климатына ылайык деп, Ооба. биз ушул экөөнү, үчөөнү ылайыктуу көрүп, анан ушул экөөнү, үчөөнү карап баасын айттык да. Кыргызстандын жашоо шартына ушулар туура келгидей. Баллондар да бир аз чоңураак, анча-мынча кичинерээк шпалдарга дагы түшсө дагы билинбей өтүп кете бере тургандары ушулар экен. Ооба, мисалы мына баллон чоң болгондо мына карда, баткакта көп тайылбайт да. Баягы чукурларды сезбейт да, анча-мынча чукурларды. Анан туугандар дагы айтарыбыз, Базар Баасы YouTube каналына катталып алууну унутуп калбаңыздар. Базар Баасы YouTube каналынан дагы эле силер менен ушундай жакшы неме идеялар менен ортоктош болобуз. Рахмат. Булар болсо мына контейнерге качаланып атат. Булар Англияга чыгарат экен туугандар. Качество деген мощный, качествосунан дагы орусчалап кетип атам да. Сапатынан эч кандай кыжалат болбойсуздар да. Англия мамлекетинде чыгарылып атат. Эми заводдун ичине кирели. Негизи көп сатылган, ошол эң жакшы популярдуу болуп, мода болуп сатылып аткандар ушул экен да. Туугандар көрсөңөр болот. Велосипед чыгып аткан заводдун бир бөлүгүнүн астыңкы этажы. Мына жерден азыркы пүктөлө турган велосипедтердин дискалары даяр болуп, кураштырылганга ушул жерде жыйылып турат. Тормозной системалары коюлат ушул жерден. Накладкалар ушул жерден коюлат. Май коюлуп ушул жерден тормоздары текшерилет. Анан мына жерге дискаларга мына покружкалар баягында ичинде жөн эле жел мененби деп анча-мынчаңыздар сурашыңыздар мүмкүн. Ичинде камер бар, мына кадимгидей эле камер. Камер салынат. Мына илгерки велосипедтердикиндей эле камер мына. Мына накладкалары коюлуп, кураштырылганга даяр болуп турат булар. Сырты кирип чаң болуп калбаш үчүн ар биринде мындай каптамалары бар. Бул жерден секин жылабыз, дөңгөлөк бөлүгү ушул жерден жасалат. Исписалары ушул жерден тизилет, мына жерден. Дискалар келет, исписалары тизилет. Накладкалар коюлат, ушул жерден кетет.
Arkankı balonu değer boldu mı? Arkankı balonu uşul жерден değer boldu. Çoğulup kelet da uşul жерге değer bolup жыйылат. Her bir modeline toktala turgan bolsak, убакыт өтө көп кетип калат да. Биз мындай үстүртөн эле карап өтүп кетип атабыз. Мына иштелген качествосын карайсыңар туугандар. Бул дагы бир түрү, бул жерге батарейка түшөт. Мына сырларын көргүлөчү. Эмне деген сонун. Машинанын сырында чыкканда карасаңар, качество деген. Бул эми баягы Европага чыккачта болобуз го. Мунун тиги сапатына өтө көңүл бурат да. Кытайдын өзүндө сатылбайт экен, только экспортко чыгарылган велосипедтер экен. Şu рамасы, рулю, арканкы бөлүктөрү бүт ушул жерден ураштырылып турган, мынияка кетет экен. Мал жерде ар кандай моделдери ушул жерде турат мына бирден. Бири-бирине окшобойт. Мына болбай кичик балдардыкы. Жаш балдарга. Жакы бүктөмө да кичинекей. Бүктө багаж машинанын багажына салып ала турган. Мына бул крылолору, Калактары. крыло деп коет. Бизче кыргызча айтканда калактары. Мына бул жанагы ара тиштери. Ушул бир айланып келгиче карасаңар тетияк мынандай эчтеке бекилек, Мына. Бир айланып келгиче бекилип бул бекилет, андан калагы бекилет, анан буякта чаркы келет, анан бунун үстүнө коет да. Ролдорун бекитет, ушунун башынан башталып акырына чыккыча бир тök велосипед бүтүп чыгат. Азыркындан айланып келет да, мынадан аягына чыкчак бир велосипед даяр болот. Ооба. Эми тиги жасалып бүткөндөрүн бир көргөсөлү туугандар. Мына фары мына жерден коюлат экен. Анан буяктагы мыналар болсо ошол эң көп сатыла турган ушу экен да. Азыр биз силерге сунуштагандар ушул. Такыр кураштырыш алдында турат да. Эң көп сатыла турган ушу дейт, заводдокулар айтып атат да. Мыналар такыр батарейкалар туугандар. Бул батарейкалардын баары жок өзүңөрдүн талабыңар боюнча километр санына карата акчалары сыйналар окшобойт негизи. Жакын алып келип тартып койсоңуз. Мынга жакыныраак келип.